Кудайдын чакырыгы 25 ноябрь. Жаратуучу Кудай баардыгын сонун кылып жараткан. Башталыш китебинен мындай сөздөрдү окуйбуз. Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун баардыгы абдан жакшы экенин көрдү. Биз ээ болгон денебизди ал жараткан. Жаныбызды, рухубузду ал өзү бизге үйлөп киргизген. Андан жаман нерсе чыкпайт. Биз жашап жаткан дүйнө дагы Кудайдын адамзатка берген белеги. Баардык Кудайдын бергени жакшы. Бирок өкүнүчтүүсү, адам Кудайдын жакшысын талкалаганга жөндөмдү. Мисалы, биздин денебиз Кудайдын руху жашай турган ибадаткана. А биз ал денени эмне кылып жатабыз? Зыяндуу жаман адаттар менен ден соолукту талкалап жатабыз. Кечирбестик, жек көрүү, таарынычтар менен нерв системабызды талкалап жатабыз. Жаман уу сөздөрүбүз башкалардын да ден соолугуна, нерв системасына доо кетирип жатат. Кудай бизге денеден, ден соолуктан тышкары дагы жанды берген. Биз аны күнөө менен талкалап жатабыз. Убакытты берген. Биз аны куру керексиз нерселерге кетирип жатабыз. Акылыбызды интернет аркылуу таштандыга толтуруп булгап жатабыз. Бирок биздин Кудайыбыздын эң сонундагы сапаты ал дайыма талкалаганды оңдогусу келет. Баардыгын кайрадан оңдогонго мүмкүнчүлүк берет. Бизге белек кылып берген жашоону, денени, жаныбызды, акылыбызды, дүйнөнү баардыгын Кудайдын жардамы менен оңдоп жаңылайлы.